Dostlar, bizning ballarımız, kızlarımız bugün жақсы күн. Sizler менен жолугуп, урматтуу ата-энелер, sizler менен жолугуп турганыма кубанычтамын. Себеби мына 2020-жылды узатып, 2021-жаңы жылды тосуп отурабыз. Ушу жалпыңыздарды кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Алыс болойлу. Biz шаардык мэрия мына сиздерге жакшы шарт түзүп берели деп бала бакчаларды салып атабыз, мектептерди мына мамлекет тарабынан оңдоп атабыз. Ушу бардык мына силер үчүн жакшы шарттарды түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Шаарда дагы мына болуп аткан иштерди, ушу парктарды, детский площадкалар бардыгы мына болуп аткан ак буранын бойлору оңдогондорубуз бардыгы мына келечектеги биздин жаш балдар үчүн түзүлүп аткан шарттар дейбиз. Ошон үчүн дайыма оорубай, сыркабай, жакшы ата-энелер менен бир болуп жүргүлөр. Анан эми сиздерди дагы бир жолу ушул биздин жаш досторубузду, балдарыбызды бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Талант Мамытов атайын жаш досторду куттуктап, силерге ошо президенттин белектерин берип бердиле. Ал киши дагы силерге жакшы каалоо тилектерди каалады. Урматтуу ата-энелер, силерге дагы саламын айтты ошо президентибиз. Ол жалтырабыз, балдар? Магдиева Дарья. Кайсы мектепте окуйсуң? Панкратов Рахмет. Бүгүн жаңы жылдык кечеге карата биздин Ош шаарындагы ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген, андан тышкары бизде жана үй бүлөлүк балдар, борборлор бар, Лото, Алтын Уя деген. Ошол жерде тарбияланып жаткан балдарды ошо президенттин белеги менен куттуктоо үчүн Ош шаардык мэриясы чогултулду. Бул жерде ошол Ош шаарынын мэриясы Талайбек Асылбекович президенттин атынан ошол куттуктоо сөздөрүн айтып, ошол биздин жаш бөбөктөргө белектерин тапшырат. Андан тышкары бизде ошол жылда жана чоң балатылык кечелерде болгон иш-чараларды бүгүнкү кырдаалга байланыштуу ушундай чакан форматта өтүп атат. Андан тышкары биздин ошол ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген дагы балдарыбыз бар. Ал балдарга дагы ошо Ош шаарынын мэри, андан тышкары Ош шаарынын ошо жетекчиликтери тарабынан аларга да белектер уюштурулуп, үйлөрүнө канча бала мэриянын атынан? Президенттен азыр бул жерде 50-ден ашык бала алып. Андан тышкары дагы биз 200дөн ашуун балага бул мэрия тарабынан дагы белектер уюштурулуп, тапшырылып берилет. Ошондой эле биздин 264дөн ашуун балага бул ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген, ошондой эле аларды бөлөк адамдын багуусуна жана көзөмөлдө муктаж деген статус болгондуктан аларды баккан ата-энелерине дагы 4900 сомдон мамлекет тарабынан ай сайын айлык төлөнүп берилет. Бул ошол балдарды баккан ата-энелерине бир аз болсо дагы көмөк көрсөтөт.